Өнерлі бийлеген улан қыздардың бары Қызыл Суу Кыргыз автономиялы облусунун ыр-бий ансамблинен. Қызыл Сууга кайсыл өлкөдөн конок келбесин 80% кыргыз тилинде обон созушуп, кыргыздын улуттук бийин тартуулашат. Ансамблде 12 комузчу биригип бир топту түзөт. 2000-жылы түптөлгөн курамдын ийгиликтери арбын. Алсак 2010-жылы Пекинде өткөн мамлекеттик сынактан шыктандыруу сыйлыгына татыган. Кыргыздын мукамдуу күйлөрүн жан дили менен аткаргандар кыргызды тааныткан обондордо чет жерлерге жайылтсак дешет. Уйгур балдар да бар, ошонун ичинде ошо күйлөрдү үйрөткенбиз. 12дей комузчу бар. Мындан кийин биз дагы да тырышып, болсо Кыргызстандын мындан кыйыныраак татаал чоң күйлөрүнөн дагы үйрөнүшкө умтулуп атабыз. Кыргызыбыздын бирден бир музыкасы да ошо элибиз жактырып угат, комуз күйлөрүн аябай жактырат. 56-жылы түптөлгөн ыр-бий ансамблинде учурда 70тен ашуун таланттар бар. Ар кайсы өлкөдөн ат артып келгендерден сырткары жылына 60 жолу айыл жерлерин кыдырып концерт коюп турушат. Кыргызча номурларыбыз негизинен ошо кыргызча номурларыбыз көптөгөн ошо элдик ыкмадакы курулгандан бери кыргызча номурларыбыз көп. Бий жагынан болсун, жана оркестрибиз бар 45-50 кишилик. Оркестр боюнча болсун, анан кийин ыр жагынан болсун, баарында толукпуз. Биздин ошобузда жалпы өкүлөр жайканда губернатор Сооронбай Шаршатынан биз ошол делегация затыбыздан биз Фаркат Турдун мырзага атайын ушу Кашкарга келип биз туугандар бул жерге келип кетсин деп чакырганга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанга экспорттолгон кийимдердин басымдуу бөлүгү Кызыл Суу тигүү цехинде даярдалат. Аталган цехтин иш тажрыйбасы менен Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махамадов баштаган курам таанышып чыкты. Цехтин ачылганына 1 жылдын жүзү болуп, учурда 400дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Нуржамал Баргыбаева, Азамат Кубатбек уулу, Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдуу облусунан атайын башат үчүн.